Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2010-жылы чыгып болгон окуядан алынган Temple Grandin аттуу тасманы көрөбүз. Окуядагы каарманыбыз аутизм менен төрөлүп, бирок ошого карабай өтө чоң ийгиликтерди багынтат. Андыктан бул тасмабыз азыркы учурда өзгөчө балдарды чоңойтуп жаткан ата-энелерге дем күч болсун. Тасманы көрүүгө даярданып, көңүл коюп олтуруп калсаңыздар, баштай берели. У тебя исключительный ум. Ты видишь мир так, как недоступно другим. 1966-жылы Аризона штаты учактан түшүп келе жаткан адамдарды көрөбүз. Алардын бири каарманыбыз Temple Grandin учактын кыймылдаткычынан аябай ысык аба чыгып жаткандыгын байкап, ордунда бир аз убакытка туруп калса, ага тайэжеси Анна кыйкырып өзүнө чакырып алды. Көрсө каарманыбызды апасы тайэжесинин колунда жүрсүн деп эжеси Аннанын колуна жөнөткөн экен. Биз ушул жерде Temple Grandin кадимки адамдардан өзгөчө ойлонгон. Бир нерсени көргөндө сүрөт сыяктуу көрүп, кичинекей кезинде аутизм деген диагноз коюлган кыз экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан ага тайэжеси Анна этияттап мамиле кылып, сөздөрүн каарманыбыздын апасы түшүндүргөндөй кылып жеткирип жатты. Анткени Темпл туура эмес жагдайга түшүп калса, нерви чыгып ызы чуу боло баштайт экен. Тайэжеси Анна жолдошу менен айыл жергесинде туруп мал чарбачылык менен алектенишип, чарбасында уйлары дагы жылкылары дагы бар болчу. Биз ушул жерде Темпл Грандиндин болжолдуу түрдө кандай ой жүгүрткөндүгүн түшүнөбүз. Анткени ал жылкыны бир карап эле анын көздөрү канчалык деңгээлде көрө алат экендигин геометриялык чиймелер менен чыгарып коет. Дэнни смотрит на нас. Он видит все вокруг, не поворачивая головы. Анан дагы Темпл жөн турганда эч эле жакшы көрчү эмес. Ошондуктан өзүн ар дайым иш менен алек кылып, эң биринчи эле короого кире турган башкы эшикти оңдоп түзөөдөн өткөрө баштайт. Буга чейин көргөн нерселерин эстеп, өз алдынча ачыла тургандай кылып түздөй баштайт. Эң эле кызыгы, каарманыбыз жаныбарлардын жанында өзүн аябай эле бактылуу сезчү. Ошондуктан ага айыл жергесиндеги жашоо аябай эле жага баштады окшойт. Бирок бир күнү бодо малдарды эмдеп жаткандыгын көрүп, бул жагдай ага аябай эле мыкаачылыктай көрүнүп, букалардын бирин темирлер менен кымчыткан мезгилде тынчып калгандыгын байкайт. Анда каарманыбыз бул эмнеге үн чыгарбай калды десе, малчылардын бири жооп берип, демек ага бул жагдай жагып жатат, ошондуктан үн чыгарбай калды десе, каарманыбыздын эсинде бул сөздөр дароо эле калып калды. Бул окуялардан көп өтпөй эле Темплдин бөлмөсүнө үйдөгү жумушчулардын бири кирип бара жатып, буга чейин тайэжеси атайын каалгага бул эми сенин бөлмөң болот деп жазып койгон кагазды түшүрүп койгондугун көрөбүз. Темпл ошол жазуу бар үчүн гана ал бөлмөнү өзүмдүкү деп жүргөн болчу. Бул жолу бөлмөгө келип жанагы кагаздын түшүп калгандыгын көрүп, ал жака киргиси келбей эшикти ачып, ичи аябай эле коркунучтуудай көрүнөт. Ошондуктан Темпл коркуп эле кыйкырып чуркап жөнөп, Аннанын артынан ээрчип барса, жанагы малдарды эмдеген жерге барып эле башын чыгарып туруп алды. Көрсө каарманыбыз буга чейин эсинде калгандай, малдарга мындай жагдай жагып тынчтанып калса, мен дагы ошондо гана тынчтанам деп ойлогон экен. Ошондуктан тайэжесинен суранып, темирлерди жабыңыз, менин денем кысылсын деп буйругун берип, тайэжеси айласы жок темирлерди жапкандан кийин Темпл чындап эле өзүнө келе түшөт. Муну көргөн Анна Один дома тасмасында баламды жоготкондо дагы мынчалык кыйналбадым эле, бул эмне деген шумдук деп бир топко ойлонуп калды окшойт. Кандай болбосун, арадан бир топ убакыт өтүп, жайкы эс алуу дагы бүтүп, Темплдин апасы Юстейси келет. Ал келип эле коронун эшигин өз алдынча ачыла тургандай кылып жасап койгондугун көрүп, эжеси жана жездеси менен амандашып Темплды алып кеткени келгендигин билдирет. Анткени Юстейси Темпл мектепти бүткөндүктөн эми чоң окууга берейин деп жаткан болчу. Бирок Темплга айылдын жашоосу аябай эле жагып, ал жактан такыр эле кеткиси келбей жатыптыр. Юстейси ага карабай кызын көндүрүп, чоң окууну дагы окушуң керек деп айтып, Темплды өзү менен алып кетип Франклин Пирс окуу жайына барышат. Бостон, 1951 год. Юстейси кызын окуу жайга алып барып, аны бөлмөгө жайгаштырып жатканда кызы ызы чууга түшө баштап, ошол учурда Юстейси кызынын кичинекей кезин эстей баштайт. Көрсө Темпл 4 жашка чыкса дагы сүйлөбөй, эч ким менен достошпой, өзүн адаттагы балдардан башкача алып жүрүп, дарыгерлер аутизм деген диагноз коюшуптур. Бул сөздү уккан Юстейси ишенгиси келбей, менин 2 кызым бар, Темплдин эжесин деле так эле Темплдей кылып чоңойтконмун. Бирок анда эч кандай маселе болгон жокко, бул эмнеден пайда болот? Муну айыктыруунун жолу барбы? Бул нерсе жоголобу десе, дарыгер эч кандай үмүт жок экендигин айтып, азырынча аутизмди айыктыруунун жолу жок, жада калса кызыңыз сүйлөбөй калышы мүмкүн деп айтат. Анан дагы дарыгер кызыңызды интернатка берип койсоңуз болот деген кеңешин берди. Бирок Юстейси кызы кандай абалда болбосун арткага чегине турган аялдардан эмес эле. Ошондуктан аябай чарчап, кызы ага такыр көңүл бурбагандыгына карабай, аны сүйлөтүүнүн аракетин көрө баштайт. Ошол учурда тасма кайрадан азыркы күндөргө кайтты. Биз билгендей Темпл Грандин дагы деле өзгөчө болгондугу менен, бирок так жана даана сүйлөгөндүгүн билебиз. Демек дарыгердин эле сөздөрүнө ынанып калбай, апасынын аракетине майнап чыккандыгы түшүнүктүү болду. Эми кандай болбосун, каарманыбыздын чоң окуу жайдагы жашоосу башталып, адаттагыдай эле Темплдин жаңы жашоого көнүүсү өтө кыйынчылык менен коштолот. Анткени ага кээ бир сабактар такыр жакпагандыктан мугалимине түз эле сиздин сабак
багыңыз мага жакпайт деп айтып, бирок тапшырмаларды өтө оңой аткарып койгондугун көрсөтөт. Анткени каарманыбыз бир нерсени көрсө аны эч качан унутчу эмес. Ошондуктан китепти бир карап эле аны толугу менен эстеп калып айтып берип койчу. Бирок сабактан сырткары тамактануу учурунда элдин аябай көп болгондугу каарманыбызды дүрбөлөңгө салып, ал тынчтануунун жолун издеп буга чейин тайэжесинин үйүндө жүргөн ыкманы колдонууну чечип, өз алдынча жыгачтан денесин кыса турган шайман жасап алат. Бирок каарманыбыздын бул кылыгы аны менен бөлмөдө чогуу жашаган кызга ар кандай суроолорду пайда кылып, окуу жайдын жетекчиси анын себеби эмнеде экендигин каарманыбыздын өзүнүн оозунан укса дагы жанагы шайманын ыргыттырып жиберет. Анда айласы кеткен Темпл түнү таштандыдан кайрадан алып келейин деп, бирок бул жолу дагы аракетинен майнап чыкпады. 4 годами ранее. Ошол учурда тасма кайрадан азыркы күндөрдөн 4 жыл мурдагы окуяларга өтөт. Анда Темпл мурда окуган мектептеги классташтары ар кандай ыкмада шылдыңдай бергендиктен, апасы аны атайын өзгөчө балдарга ылайыкташкан интернатка алып барат. Бирок апасы үчүн бул чечим жеңил болгон жок, анткени ал өзүнүн кызын таштап кетип жаткандай сезип, интернатка алып келгенден кийин оюнан кайтып кайрадан алып кетемин деп ойлонуп, бирок мугалимдердин бири окмуштуу Карлык кызыңызды калтырыңыз, биз аны сөзсүз жакшы карайбыз деп ишендирет. Анткени Карлык каарманыбыздын өтө өзгөчө ой жүгүрткөндүгүн дароо эле байкаган болчу. Карлак өзү дагы окмуштуу болгондуктан Темплдын жөндөмүн сезип, ал бир көргөн нерсесин эч качан унутпайт экендигин сезип жана окмуштуулукка кызыгып, жаратмандык жөндөмү бар экендигин сезип, каарманыбызды окутууну өзүнүн колуна алууну чечет. Ошондуктан ал Темплга өзгөчө көңүл буруп, анын мээсин ойлонуу менен алек кылып, тапшырмаларды берип аткарып келсек мыкты баа коём деп кызыктыра баштайт. Каарманыбыздын бул аракети Темплга дагы аябай жакты окшойт. Анткени ал биз билгендей оор тапшырмаларды жана маселелерди чечүүнү өтө жакшы көрчү. Ошондуктан ал жерде окуган окуучулардын эч бири чече албаган тапшырманы каарманыбыз биринчилерден болуп чечип, бир эле бөлмөдө жайгашкан көлөмү дагы тең буюмдар эмнеге адамдын көзүнө бири чоң бири кичинекей болуп көрүнгөндүгүн аныктайт. Бул ийгилиги Темплды аябай кубандырып көрсө, ошол күндөн кийин каарманыбыз окмуштуулукка жана жаратмандыкка көбүрөөк басым жасай баштаптыр. Ушул мүнөттөрдө тасма азыркы күндөргө кайтып, каарманыбыздын чоң окуу жайдагы маселеси чечиле элек болчу. Ал жанагы жинин кайтарган шайманын кайрадан башынан жасоону чечип, окуу жок учурунда тайэжесиникине барып бул жолу өтө мыктылап жасап, аны окуу жайга алып келип, тайэжеси дагы кошо келип каарманыбыздын жагдайын түшүндүрүүгө аракет кылышат. Бирок окуу жайдын жетекчиси дагы деле уруксат берүүнү каалабады. Анда Темпл өзүнүн сунушун айтып, мен тажрыйба жүргүзөйүн, көптөгөн кыздар дагы менин шайманыма олтуруп көрсүн. Жыйынтыгында көпчүлүгүнө ал нерсе жага турган болсо, аны калтырууга уруксат бериңиздер. Анан дагы мага бир аз убакыт беришиңиздер керек десе, жетекчилер ошондо гана макулдугун берип, каарманыбыз окуу жайдагы ар кайсы кыздардан суранып, аларды өзүнүн аппаратына салып, кимиси кандай абалда болгондугун сурап, жыйынтыгын жаза баштайт. Эң эле кызыгы, көпчүлүк кыздар каарманыбыздын шайманы аларды аябай эс алдыргандыгын айтып берди. Ошондуктан каарманыбыз тажрыйбасынын жыйынтыгын мугалимдерине жеткирип, алар эми сенин жаныңда жаткан кошуна кызың макулдугун берсе калтыра бергениң деген уруксатын беришет. Көрсө бул убакта каарманыбыздын бөлмөсүнө жаңы кыз келген экен. Ал кыз көзү азиз болгондуктан мага эч кандай тоскоолдук болбойт деп айтып, анын мындай мамилеси Темплга аябай жагып, аны менен бат эле курбу болуп алат. Анткени экөөнүн окшош жагы бар эле. Көзү азиз кыз адамдарды үндөрү менен эстеп калса, каарманыбыз бул дүйнөнү сүрөт сыяктуу көрүп эстеп калчу. Ошентип арадан 4 жыл бат эле өтүп, 1970-жылы Темпл Грандин чоң окуу жайды аяктайт. Но благодаря своей машине я могу ощущать доброту и любовь других людей, которые помогли мне стать тем, кем я стала. Окуусун аяктаган каарманыбыз аспирантураны дагы бүтүрүү үчүн мал чарбачылыкты тандап, башка өзүнө окшош аспирантурага келген студенттер менен биргеликте касапканалардын бирине барат. Эң кызыгы, бул тармакты тандагандардын бардыгы эркектер болсо, арасында каарманыбыз жалгыз кыз болуп жүрө берет. Ал малдарга эмне берип семиртип, аларды кандай кылып даарылагандарын жана малдарды кандай кылып өлтүрүп этке кетиргендерин көрүп, өтө чоң бир катачылыктарды байкайт. Анткени адатта каарманыбыз жөнөкөй адамдар көрбөгөн нерсени байкап калчу. Ошондуктан ал эң эле биринчи ал жердеги бодо малдардын мөөрөп жаткандарын угуп, анан дагы алардын башаламан кыймылын тартипке келтирүүгө мүмкүн экендигин түшүнөт. Ошондуктан көп өтпөй эле дептерине өзүнүн ишмерчемин чийип алып жетекчисине алып келип көрсөтүп, мен уйлардын мөөрөшүнөн эле көп нерсени чечсе болот экендигин түшүндүм десе, муну уккан жетекчисинин мээси тоңуп калат. Анткени ал буга чейин мындай сунушту эч бир адамдан укпады эле. Бирок каарманыбыз оюн толугу менен түшүндүрүп, кирешени көбөйтсө болот экендигин аныктап, жана жасалып жаткан иш-чарада убакытты үнөндөсө болот экендигин дагы түшүндүрөт. Ошондо гана касапкананын жетекчиси каарманыбыздын максатын ишке ашырууга уруксатын берди. Ошондуктан ал мындан нары бодо малдар камалган кородон чыкпай, алардын жүрүм-турумун изилдеп, аракетин токтотпой, кээ бир учурда өзүн дагы торпоктой сезип, малдар эмне үчүн бир жака айдасаң экинчи жака кача бергендигин аныктоону көздөдү. Бирок касапканада иштеген башка адамдарга каарманыбыздын кылыгы өтө бир башкача көрүнүп, каарманыбызды шылдыңдашып, кээ бир учурда унаасына союлган буканы
анын жумурткаларын ыргытып салып жатышты. Мындай учурларда ачуусу келген Темпл үйүнө барып жанагы жинин кайтаруучу шайманга жатып өзүнө келип калчу. Кандай болбосун арадан убакыт өтүп каарманыбыздын аракети тууралуу маалыматтар гезиттерге чейин чыгып, Темпл болсо изилдөөсүн улантып букаларды саткан жармаркелерге чейин барат. Эң эле кызыгы Темпл малдардан алыстаганда өзүн аябай бактысыз сезчү. Анткени ал көпчүлүк адамдардын жанында жүргөндө өтө ыңгайсыз болуп, Темпл изилдеп жаткан нерсе өзү үчүн кызыктуу болгондугу менен башкаларга эч эле кызыгы жок болчу. Ошондуктан ал жасап жаткан ишин айтып берейин десе эч ким уккусу дагы келчү эмес. Нельзя же все время избегать людей. Мне с ними плохо. Мындай учурларда каарманыбызга өмүр бою жөлөк болуп келген апасы күч кубат берип, жакшы сөздөрүн айтып Темплды бат эле ордуна келтирип коет эле. Кандай болбосун убакыттын өтүшү менен Темплдын жасаган иштери биринин артынан бири гезитке чыгып, анын жаныбарларды коргоо жана аларга аяр мамиле кылуу аракети көпчүлүгүнө жагып, буга чейин малдарды сууга түшүрүүдө өтө көп убакыт кетип, аларды ар дайым айдап туруш керек болсо, Темпл жаратмандыгы менен уйлар өздөрү эле барып сууга түшө турганда ыкмаларды ойлоп табат. Каарманыбыздын бул аракетин гезиттин кабарчылары өтө мыкты деңгээлде баалашты. Обычно я не говорю людям заранее, о чем буду писать, но мисс Грандин — это настоящий шедевр. Ал эле эмес, каарманыбыз бодомалдарды сойгон касапканаларды дагы өздөштүрүп, жаңы проектлерди чийип касапкананын жетекчилерине көрсөтсө бардыгын эле жага койгон жок. Анткени каарманыбыздын ою боюнча жасай турган болсо өтө көп чыгым кетмек. Бирок Темпл буга дагы өзүнүн жообун берип, сиздер уйларды сойгонго келгенде өтө көп адамдарды ишке салат экенсиздер. Анткени алар уйларды токтотпой айдап туруш керек, демек аларга айлыкка дагы акча кетет. Мен айткандай жасала турган болсо уйларды айдап деле кереги жок, алар өздөрү эле басып барышат. Анткени мен алар коркпой тургандай кылып ыңгайлуу жасаймын. Биз уйларды багып өзүбүзгө тамак кылып жатабыз. Кыргызда жеген наныңды жерге таштаба деген сөз бар. Демек биз жеп жаткан нерсебизге сыйлуу мамиле кылышыбыз керек го. Уйларга дагы так эле ошондой мамиле кылалы. Алар өлүмгө бара жаткандыгын коркпой, сезбей барыш керек деп бардыгын өзүнүн ою менен таң калтырды. Ошентип каарманыбыз ийгиликтерди жаратып, арадан убакыт өтүп 1981 жыл келет. Бир күнү аутизм оорусу тууралуу конференция өтүп, ал жака каарманыбызды апасы алып барып, өзгөчө балдарды чоңойтуп жаткан ата-энелер келген дарыгерге суроолорду беришип, бирок так жана кесе жооп ала алышкан жок. Ошол мезгилде Темпл ордунан тура калып, балдардын эсепсиз тегеренип же болбосо жерге жата бергендиги эч кандай жаман эмес. Биз адамдар бизге колу тийип же болбосо кучактагандыгын өтө жаман көрөбүз. Мен ошонун ордуна жерге жатып же болбосо тегерене берет элем. Ал нерсе мени өзүмө келтирет болчу. Кийин мен өзүмө келтирүүчү шайман жасап алдым. Ошодон кийин жиним дагы көп келе бербейт. Анан дагы биз өтө катуу ызы чууну жаман көрөбүз десе, бардыгы Темплды карап, сиз эмне балаңызды алып келдиңизби десе, жок, мен апам менен келдим. Мен өзүм аутистмин, 4 жашка чейин сүйлөгөн эмесмин. Бирок апамдын мээнети жана анын аракети жыйынтык берип, мына бүгүн чоңку жайды дагы бүттүм. Анткени апам мага кол шилтеп таштап койгон жок, өз алдынча болсун деп болгон күчүн жумшады десе, муну уккан апасынын көзүнөн жаштар тегеренип кетти. Анткени апасы кызына кылган аракетин ал эч качан сезбейт деп ойлойт эле. Көрсө Темпл денесине башка адамдардын денеси тийгендигин жаман көргөндүгү үчүн апасын дагы эч качан кучактачу эмес экен. Бирок ал бул жерде апасына ыраазы экендигин жана анын аракети менен гана ушул деңгээлге жеткендигин түшүндүрөт. Анда каарманыбызды угуп жаткандар аябай таң калып, бизге сураныч окуяңызды толугу менен айтып бериңизчи деп микрофон сунушуп, Темпл микрофонду көтөрүп алып элдин алдына чыгып жөнөйт. Ал буга чейин ар бир жаңы кадамдын алдында эшикти ачып кирип бара жатам деп элестетчү. Бул жолу дагы жаңы жолго кадам таштап жатам деп эшикти ачып кирип, сахнага чыгып, менин атым Темпл Грандин деп сөздү башынан баштайт. А биз болсо ушул жерде тасма аягына чыккандыгын түшүнөбүз. Каарманыбыз Темпл Грандин азыркы убакта дагы чоң окуу жайларда окумуштуу катары сабактарды өтүп, мал чарбачылык жана аутизм тууралуу баяндарды айтып берет. Анан дагы каарманыбыз ойлоп тапкан мал чарбачылыктагы керектүү шаймандарды Америкадагы көпчүлүк касапканалар ишке киргизип өздөрүнө колдоно башташты. Өкүнүчтүүсү, азыркы убакта мындай өзгөчө балдар бизде дагы аябай көп төрөлүп жатат. Эми жараткан берген сыноону албай кое албагандан кийин өзгөчө балдардын ата-энелерине сабырдуулук гана тілеймин. Ооба, кээ бир учурда баланын артынан жүрүп аябай эле чарчап кетесиздер. Бирок ишенип коюңуздар, бул аракетиңиздердин сыйлыгы бул дүйнөдө болбосо дагы аркы дүйнөдө сөзсүз берилет. Андыктан достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, боюңуздарды тасманын алдына калтыра кетиңиздер. Буйруса кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, башыбызга кыйынчылык келсе аны таштап качуу эмес, жараткандан жол сурап андан чыгуунун аракетин көрөлү.